чыккан жылы башталбай эле чыйкан жылы башталып кетти, мен түшүнбөй калдым. Жыл башталбай жатып, мемлекет жылан чагып жиберди. Бир вице-премьер элеттеги элдердин жашоосун эшектин азайганына теңеди. Дагы бир вице-премьер чек арадан чыдабай чыгып кеткен адамдарды чыккынчы деди. Кече дагы бир өкмөттүн өкүлү галстугуңар жок деп мугалимдерди зекип атат. Баткендеги адамдардын жашоосу галстук менен оңоло турган болсо, анда биз галстук сатып берейик бюджеттен карап. Бул эмне деген дөпүрөстүк. Элдин кыжырына өздөрү тиёт да өкмөт деген. Башка эрмеги жокпу? Урматтуу Сооронбай Шарипович, Орусиянын өкмөтү отставкага кетти. Зеленский өз өкмөтүн көчүп кетти. Шавкат дагы өз өкмөтүн кетирди. А биздин өкмөт кутуруп кетти. Чыккынчы деп атат. Ошол Жеңиш Разаковду тыңчы деген үчүн бир кишиге генералга кылмыш иши козголду. Ошол чындыкты жазган чындык деген сайттын башчысын кабакка алды. А бул элди чыккынчы деп атат. Не? Ошол жердеги элдерге чыккынчы деген соттун чечими барбы? Элге эмне тийишет? Элден айлап кетпейби? Урматтуу Сооронбай Шарипович, эртең коопсуздук кеңешинде мынагу өкмөттү тартипке салып коюңуз. Тизгинин кагып коюңуз. Болбосо элге эрегишип алыптыр. Эл энесин таанытып коет. Ушуну айтайын дедим. Рахмат.